Кара Суу районунун Жоош айыл өкмөтүндө акыркы үлгүдөгү пахта тазалоо технологиясы алынып келинип, жаңы завод ишке кирди. Актекс ишканасы Кыргызстандагы эң заманбап завод. Дүйнөлүк текстил рыногундагы лидерлердин бири болгон Түркия мамлекети колдонгон акыркы технология Кыргызстанга да келди. Бизде Кара Суу районунун Жоош айыл өкмөтүндө Актекс пахтаны кайра иштетүүчү заводдун ачылышында аземинде отурабыз. Пахта ушул түрк инвесторлорунун колдоосунун негизинде бүгүнкү күндө ачылып жатат. Пахта заводдун кубаттуулугу суткасына 30 тонна, ал эми чыгарылган волокнонун пайызы ушул 43% түзөт. Бисмилlah. Çok güzel bir fabrika oldu. Çok emek verdik buraya. Aynı zamanda emeği geçen. Bu fabrikanın açılışı Ош областы үчүн жалпы Кыргыз элине жакшы жашандардын бири болду. Буга чейинки ушул фабриканын иштешине, фабриканын курулушуна жардам берген бул жактагы иштешкен жалпы жамаатка жана Türkiye'den келип иштеген жалпы жамаатка чоң рахматымды айтамын. Herkese teşekkür ediyoruz. Bu bölgenin, Kırgızistan'ın Oş bölgesindeki bir numaralı en iyi fabrikası oldu. Sümer makineden aldığımız çırçır makinesi, Sümer makinenin ürettiği çırçır makinesi. Bu maşinanın özgöçölüğü pahtаны чийитинен ажыратат жана бул пахтанын сапаттуу чыгышына жардам берет. Биринчи тазалачу машина. Pamuğun lif uzunluğu en uzun şekilde çıkıyor diğer sistemlere göre. Бул пахта заводунун ачылышы менен ушул биздин Кара Суу районунда, деги эле Ош областында ушул дыйкандарыбызга жакшы самаалык. Пахта завод бир гана ушул элден пахтаны сатып алуу эмес, пахтаны эгип өстүрүүдө өздөрүнүн артыкчылык жардамдарын көрсөтөбүз деген ниеттери бар экен. Бул биринчи максатта бул пахтанын сапаттуу болушуна, сапаттуу үйрөндөр менен камсыздоо, андан тышкары керектүү материалдар менен, анан убагында ушу жер семтиштер менен убагында анан ушул дыйкандарыбызды пахтаны эгүүдө, өстүрүүдө ушул методикалык жактан дагы өзүнүн жардамдарын көрсөтөбүз деген ниеттерин билдиришти. Менин атым Капаров Канатбек. Ушу Жалал Абад областынын ушу Барпы айылынан ошол жактан ушу завод ачылганын келип көрүп ошол жерге пахта алып келип атабыз. Условиялар жакшы экен, жазда урук бар жокту беребиз деп атат. Завод жакшы. Жаңы завод экен да, көрөбүз эми. İşteşeyle деп келдик. Бизден мал сал жок ушул мака биздин ушу дыйкандарга пахта менен алекте. Өзүнө жараша кичине эгип алышат мака деген. Негизи пахта. Буюрса биз мына Түрк мамлекетинен жаңы заманбап пахтаны кайрадан тазалоочу заводдун шаймандарын алып келип ишке бердик. Бул дыйкандар үчүн эң жеңил болуп атат. Себеби Кара Суу районуна караштуу Жоош айыл өкмөтүндө бүт пахта аянттарынын дыйкандарга пахта заводдорго жеткиришүү маселеси көйгөйлөр чечилди. Биздин заводдо 50-ден 60-га чейин жумуш орду коюлган, тамак аштары
эмгек акылары Кудай кааласа жакшы болот. Дыйкандарды мен чакырып кетемин. Биз дыйкандар менен мурун жазалдын келишим түзүп, материалдык жардамда да болуп жүргөн. Ошол дыйкандар келип өздөрүнүн кол эмгегинен болгон пакталарын тапшырып, Кудай кааласа ыраазычылыгын билдирип жатышат. Кыргызстандын пактасы дүйнөдө жогорку сапаттуулугу менен белгилүү. Жаңы завод ачылышы менен аймакта пакта талааларын көбөйтүүгө стимул жаралды. Завод дыйкандарды жаңы агротехнологияларга окутууга, дыйканчылыгын ар тараптуу каржылоого даяр. Учурда дыйкандар менен завод ортосунда эки тарапка тең пайдалуу келишимдер түзүлүп жатат. Ишкана дыйкандарды жергиликтүү жана чет өлкөлүк текстил өндүрүүчүлөрдүн кызматташууга чакырат.